Буга чейин Жер планетасындагы эң ири жана эң кымбат мега курулуштар тууралуу уккандырсыз. Бул жолкусу Стамбул шаарындагы Режеп Тайып Эрдоган баштаган мега курулуш долбоору менен таанышабыз. Стамбул каналын алда качан 1000 жылдык курулуш деп аташты. Кара деңиз менен Мрамор деңизин туташтырган Босфор булуңу турса, анда бул канал эмнеге курулуш керек деп сурашыңыз мүмкүн. Анын себебин түшүнүү эң жөнөкөй. Стамбул каналы долбоорун түрк башчысы Режеп Тайып Эрдоган тарабынан эчагы эле 2011 жылы ал премьер-министр болуп турган учурунда эле башталган. Долбоор азыр гана толук кандуу иштелип чыгып, 2023 жылы Түркия Республикасынын 100 жылдыгына карата 3 жылдын ичинде курулуп бүтүшү керек деп пландалууда. Адамзат тарыхында мындай ири долбоорлор жаңылык эмес. Техниканын жетишкендиктеринин натыйжасында алыс аралыктан оор жүктөрдү ташып өтүү үчүн бир канча ири масштабтуу долбоорлор ишке ашкан. Мисалы 1869 жылы Суэц каналы ишке кирген. Убакыт өтүп ал да иштен чыккан. Ал эми 1915 жылы Суэц каналы ишке кирип, ал жер ортолук деңиз менен Индия океанын туташтырат. Каналдын кеңейтилиши Египет үчүн $80,5 миллиард коротулган. Дагы бир мисал, адамзат тарабынан курулган эң татаал долбоор бул Панама каналы. Ал Тынч жана Атлантика океанын туташтырган. Анын расмий ачылышы 1920 жылы июнь айында болгон. Түрктөр баштаган бул мега долбоор Түркиянын тарыхындагы эң ири инфраструктуралык демилге. Босфордун дублеру андан 15 чакырымга узун, тагыраагы 45-тен 50 чакырымга чейин созулат. Минималдык кеңдиги 275 метрди түзүп, эң кенендиги 400 метрге чейин жетет. Босфор булуңунан 2,5 эсе кууш. Канал Стамбулдун Күчүк Чекмеджа, Сезлидар жана Дурус райондору аркылуу өтөт. Босфордон күнүнө 118ден 125 кемеге чейин өтсө, жаңы каналдан 160тан ашуун кеме өтүп турушу айтылууда. Канал Босфор булуңуна параллел болуп, анын альтернативасы болуп калат. Долбоордун чыгымы болжол менен $20 миллиард чапчайт. Бул сандар курулуу процессинде өзгөрүшү мүмкүн. Босфордун түйшүгүн жеңилдетүү убагы алда качан келген. Түркия экологтору алда качан тынчсызданууларын билдиришкен. Босфор аркылуу өткөн кемелер кырсыкка учураса айланага эбегейсиз зыяндарды жеткириши мүмкүн. Оор жүк ташыган кемелер шаар тургундарына да тынчын алып, Босфорго күч келтирет жана абаны булгап турат деп кооптонушат. Кеме ээлери Босфордон өтүү үчүн жумалап кезек күтүүгө нааразы. Ошол эле учурда башка экологдор да бул долбоорго тынчсызданууларын билдирүүдө. Алардын ой боюнча, бул долбоордун пайдасынан да зыяны көбүрөөк катталат дешет. Мрамор деңизи менен Кара деңиздин суулары алмашып, деңиз жандыктарын массалык кырылып калуусуна алып келет деп тынчсызданышат. Ошондой эле шаардын сейсмикалык абалына да коркунуч жаралат дешет. Анткени канал Стамбул шаарын аралчага айлантат. Экологдордун айтуусуна караганда, адамзаттын жаратылышка киргизген өзгөртүүсү өкүнүчтүү жагдайларды жаратышы мүмкүн дешет. Жана ошондой эле тарыхый жана архитектуралык эстеликтерге сейсмикалык коопсуздук жаратат деп кооптонушат. Мына ушул сыяктуу кооптонууларга карабай, Түркия өкмөтү долбоордун токтолушу жөнүндө кеп кыла элек. Түркия 2023 жылы 29 октябрда өзүнүн мамлекет болуп түзүлгөнүнө 100 жылдыгын белгилейт. Бул чоң мааракеге Түркия бир канча ири масштабтуу мамлекеттик долбоорлорду ишке ашырмакчы. Анда космоско учуу, өлкөдөгү алгачкы АЭСтин ишке кириши жана Стамбул каналынын ачылышы жана башка долбоорлор. Стамбул каналы аркылуу ондогон ири көпүрөлөр курулат. Анын жээгинде маданий жана эс алуу борборлору, асман тереген үйлөр, жашыл бакчалар, оюн-зоок аянтчалар, жаңы заманбап үйлөр жана алтын муралуу чоң мечиттин курулуусу айтылат. Жана ошондой эле 7 миллион жашоочуга ылайыкталган нөлдөн башталган жаңы шаарча курулат деп пландашууда. Долбоорду иштеп чыккандардын айтуусу боюнча, шаарча эң жашыл шаарга айланып, чоң мегаполистиги жол тыгынын идетке келтирет дешет. Стамбул каналынын курулушу бир гана экосистеманы жолго салбастан, тышкы саясий мамилелерге да өз таасирин тийгизет. Долбоор Түркияга Босфор жана Дарданелл кысыктарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берген 1936 жылдагы Монтрео келишими боюнча суроолорду жаратты.
Montreux келишими деңиздин жээк боюнда эмес мамлекеттерге, анын ичинде Түркиянын АКШ сыяктуу НАТОдогу ынтымакташтарына Кара деңиздеги аскер деңиз күчтөрүнүн кемелерин жайгаштырууну 21 күнгө чейин мөөнөт менен чектеп келет. Ал Стамбул каналына Түркия кандай шартта көзөмөл кылышы азырынча белгисиз бойдон калууда.